11 каналы күндүн башка окуяларынан баяндап баштайт. Мен Назик Атамбекова алдыдагы мүнөттөрдө бул кабарлар менен бөлүшөм. Насыя алгандар Америка элчилигинин алдында митингге чогулушту. Буга чейин алардын укугун коргогон элдик кыймыл АКШ элчиси Шейла Голдниге арыз менен кайрылышкан. Ал арада дүйнөдө чоң жетинин жыйыны Жапонияда башталды. Өнүккөн өлкөлөрдүн лидерлери валюта саясатынан баштап Панама кагаздарына чейин көмүскөдө акчаларды талкууга алышты. Ошондой эле Савченконун бошотулушуна карабай Кремльге болгон чектөөлөр күчүндө калаары айтылууда. Ал эми Порошенко Донбассты жана Крымды кайтаруу аракети көрүүлөрүн жар салды. Толугураак алдыда баяндайбыз. АКШнын Бишкек шаарындагы элчилик имаратынын алдында насыя алгандардын укугун коргогон элдик кыймылдын тарапташтарынын митинги өттү. Акцияга болжол менен 300дөй киши чогулган. Алар колдоруна транспаранттарды көтөрүшүп, анда насыя алгандардын укугун ким коргойт деген жазуулар жазылган. 11 каналына чогулгандар банктар менен чакан насыя компанияларын элдин колдонгонуна нааразычылыгын мындай айтып беришти. Менин кызым алган финкадан кредит. Күрөөсү жок, үй жок. Анын төлөй албаган мен төлөп берем дегем. Мен өзүм операция болдум. Ошо менен мен төлөй албай калдым. Эми ошонун процентин жок кылып берсин. Же болбосо хотя бы 1-2% кылып берсин, чоюп берсин. Ушул эл талабын бар эле ушуда жыргап атабы. Митингдин уюштуруучуларынын айтымында Америка Кыргызстан элине жардам иретинде ар кандай каржылык жардамдар көрсөткөнү менен экинчи жагынан айыл жеринде жашаган адамдарды кыйнап жатканын түшүнбөй жатат дешет. Биздин Кыргызстандын бардык региондорунан, 7 областынан, 2 шаарынан чоң эл келип чогулуп, бул жерде ушул конвенцияда бекитилген адам укуктары кантип банк тараптан тепселенип атканы жөнүндө арыздарын, протесттик арыздарын жазып атат. Анын аягында алар талап кылып атат, кредиттик амнистияны талап кылып атат. Жана ушунча жылдан бери эзип, эксплуатация кылган үчүн, ошончолук моралдык доо келтирген үчүн ошого эл аралык комиссия түзүп, ошонун жыйынтыгы менен компенсация берилсин деген талапты коюп жазып атат да. Бул талаптар Америка элчисинин атына жана ушул банктардын башчылыгына. Буга чейин насыя алгандардын укугун коргогон элдик кыймыл АКШ элчиси Шейла Голдниге арыз менен кайрылышкан. Анда коммерциялык банктар менен чакан насыя компаниялары адам укуктарын бузуп жатканы жазылган. Башка кабарлардан 24 майда Нью-Йорктогу Бруклин шаарында жол кырсыгына кабылган 2 кыргызстандыктын біринин абалы оор бойдон калууда. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, мекендештин биринин бутуна операция жасалып, жакын күндө ооруканадан чыгуу алдында турат. Ал эми экинчи кыргызстандык бир катар жаракатка учраганына байланыштуу абалы оор бойдон калууда. Учурда Тышкы иштер министрлиги оор абалдагы мекендештин Кыргызстандагы апасына виза алуу иштерине көмөктөшүп, АКШнын тийиштүү органдарына кайрылуу жөнөттү. Иликтөөлөргө ылайык кыргызстандыктар катуу ылдамдыкта унаада баратканда жол кырсыгына кабылган. Экөө тең Нью-Йорктогу ооруканада жаткырылган. Ал арада Жапонияда чогулган чоң жетинин экономикасы талкууланууда. Глобалдык экономиканын чындала албай жатышы Жапониянын Тынч океан жээгинде Исэсиме деген улуттук паркына жыйналгандардын күн тартибиндеги башкы маселелердин бири. Чоң жетинин бул саммитин анын бир мүчөсү Британия жана Евро биримдикке калуу же андан чыгуу маселеси боюнча референдум өтөр алдында туш келүүдө. Жапониянын каржы министри Таро Асо саммитке даярдыкка арналган жыйындан соң чоң жетинин валюталык стабилдүүлүгү да маанилүү экенин белгиледи. Тактап айтканда, Панама кагаздарында да арам акчаны адалдоого катышкандар жана алардын банк эсептери боюнча маалыматтардын ачык айкындуулугун көтөрүү чаралары боюнча талкууну улантууну макулдашылды. Белгилей кетсек, чоң жетиге АКШ, Британия, Германия, Жапония, Италия, Канада, Франция мүчө. Мурда бул катарга Орусия да кошулуп чоң 8 деп аталчу, бирок Крым аннексиясынан кийин Орусия катардан чыгарылган. Орусиянын абагында 2 жыл жаткан украиналык учкуч Надежда Савченконун мекенине кайтарылганы менен Москвага болгон санкциялар алынбайт. Бул тууралуу Евро кеңештин жетекчиси Дональд Туск билдирди. Айтымында Минск келишимдерин Кремль толугу менен аткара элек. 34 жаштагы Савченко орусиялык 2 туткунга
айырбашталганы маалымдалган. Надежда Савченко Украинанын символуна айланганын айткан Украин президенти Украин баатыры деген наам ыйгарды. Шаршембиде Киевдеги резиденциясында сүйлөгөн сөзүндө Порошенко учкучтан кийин эми Донбассты жана Крымды кайтарып алабыз деп айтты. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин Надежда Савченкога ырайым берүү боюнча буйрукка кол койгону маалым болгон. Ага ылайык Киевде соттолгон орус жарандары Александр Александров менен Евгений Ерофеевке Надежда Савченканы айырбаштоо каралган. Президент Порошенко аларга ырайым бергенден кийин экөө Москвага учуп кетишкен. Эксперттер Савченканын кайтарылышы экономикалык олку-солку болгон чакта президент Порошенконун саясий жеңиши болоорун айтышууда. 11 каналы жаңылыктарды баянdoосун улантат. Кийинки бөлүктө. Казакстан менен чек араларын Ашхабад менен Ташкент жапты. Түркмөн башы муну унаа тыгындарынан улам жабылганын түшүндүрүүдө. Казакстанга кайрадан картошка киргизүү аракетинен майнап чыга элек. Маселенин ордунан жылбай жатканына адистер Айыл чарба министрлигине айып тагышууда. Казакстандын бул кылган өз базарын коргообу же болбосо кемчилик кайрылууларга маани берген Кыргызстандын өзүндөбү. Ошондой эле берүүсүн жүрүшүндө чет жерде Кыргызстандын намысын коргоп жаткан мушкерлердин ийгилиги тууралуу жаңылыкты өткөрүп жибербеңиздер. Борбор Азия чөлкөмүндөгү кабарлардан Туркменистан менен Өзбекстан өлкөлөрү Казакстан менен чектешкен аймактарын жапты. Мындай чара Ташкенттен келген унаа тыгындарына байланыштуу жана коопсуздук чаралары эске алынгандыгына байланыштуу экенин Түркмөн башчы Гурбангулы Бердимухамедов билдирди. Мындай жүйө менен чек аралар биринчи эле жолу жабылып жаткан жок. Бир жыл мурунда Түркмөн башы бул жагдайды абал менен таанышып жүргөн маалда коопсуздук себеп кылып бир жумага чет элдик жарандар киргизилген эмес. Ал арада Өзбекстанда Астана менен болгон чек ара бекеттерин жапканы айтылууда. Маалыматтарга караганда транспорттарды текшерүү маалында жүздөгөн автоунаалар тыгынга калган. Жаңылыктарды улантабыз. Бир айдан бери Казакстанга кайрадан картошка киргизүү аракети чечиле элек. 4-майдан бери Казакстанда Кыргызстандын картошкасынын илдети бар деп шылтоо менен өз аймагына киргизбей турат. Мындай чечим кабыл алынган соң кыргыз тарап сүйлөшүүгө барып, ушул айдын ортосунда казак чек арасын кайра ачууга аракет кылышкан. Зыянга учурап жатканын айтышкан дыйкандар бул маселени мамлекеттик деңгээлде чечүү керектигин айтышууда. Казакстанга картошка киргизүү маселесинин чоо жайы туурасында кийинки материал. 10 жылдан бери картошка сатуу менен алектенип келе жаткан Бишкектин тургуну Ынтымак калаадагы базарлардын биринде картошка сатып үй бүлөсүн багып келет. Өзү өстүрүп баккан азыкты буга чейин дыйкан Казакстанга дүңүнөн сатчу экен. Бирок бир айдан бери казак тарап чек арасын жаап салгандан бери картошканы отуруп сатууга туура келип жатканын айтат. Банкрот. Азыр быйыл кредиттерим бар болчу. Карыздар бар, ошону жаап албай атабыз да, кыйналып атабыз. А мурдагы жылы мындан 2 жыл жакшы болгон да. Кредиттерди жаап, карыздар да бит. А быйыл ошо карыздар, кредиттер уже аябай кыйынчылык болуп атты. Мындай ынтымакка окшоп картошка сатууда кирешеси азайган ишкерлер миңдеп саналат. Демейде ири өлчөмдө ташынган дыйкандардын көбүнүн картошкасы чирип кетип, киресиз калышууда. Алып келип Казакстанга эметсем өтпөй калды. Анан айла жок бияка алып келдим да. Бу жерде баш түшүп кетти. Бу жерде баш түшүп кетти, кайра артка берип атабыз да. Ангел уш көп алып келгендер кайла монт эле сорттой эле, тетин тыргытып атышат да, банкрот. Ошон чоңдор кичине берки тияктап отургандар маселени чечип койсо жакшы болот да. Жыл сайын өндүрүлгөн 1 миллион 200 миң тонна картошканын 40% Казакстанга сатылат. Бирок майдын башында казак базарында илдети бар кыргыз картошкалар жайылганы жүйө келтирилип, быйыл анын 113 тоннасы кайра кайтарылганы маалым. Эки өлкөнүн айыл чарба министрлери бир канча жолу маселени талкуулаганы менен эмдигиче майнап чыга элек. Аталган маселе боюнча министрликтин өзүнө кайрылганыбызга жаратылуу жооп ала алган жокпуз. Маалыматтарга караганда буга чейин Казакстан тарап Кыргызстанга келген картошкалар алтын түстүү нематода аттуу илдетке чалдыгып жатканы туурасында бир нече жолу эскертүү беришкен. Айыл чарба жаатындагы адистер убагында анча маани бербегендиги үчүн министрликтин дарегине айып тагышууда. Ал арада белгилүү болгондой, июнда боло турчу өкмөттөр аралык жыйында кайрадан картошка маселеси күн тартибинде коюлаары айтылууда. Бирок маселе чечилгенге чейин жүздөгөн дыйкандар миллиондогон кирешелеринен кол жуушат көрүнөт. Гүлүм Эркинбек кызы, Нурбек Юлдашев, 11 каналы. Казакстан өз аймагына кыргыз картошкасын киргизүүгө чектөө койгону Кыргызстандын айыл чарбасы дыйканчылыгы үчүн чоң сокку болду. Түзүлгөн кырдаал боюнча кесиптешим Айболот Айдосов эксперттердин оюн билип көрдү. 4-майдан бери Казакстан Кыргызстандын
картошкасын илдети бар деп киргизбей жатат. Кандай дейсиз, бул жөн гана шылтоо же башкача жүйөсү да барбы? Эми бул жерде эки фактор болушу ыктымал. Биринчиси, Кыргызстан ушул Европа, Азия экономикалык мейкиндигине кире элек мезгилде эле картошка рыногун ошо казактар, белорустар, орустар өздөрү чыгарган картошканы чыгарган чарбалар ээлеп алган. Ошол рынокту кайра Кыргызстанга берүүгө алар анчалык ынтызар эмес. Жада калса биздин картошкалар алардыкынан алда сапаттуу, арзан болсо дагы, алар колунан келсе, алардын фермерлери, алардын коррупциялык системасы, алардын мафиоздору деп коелу, ошолор биздин картошкаларды киргизбөөгө аракет кылат ар кандай шылтоо менен. Бул рыноктун өзүнүн жанагы мыйзамынын бири да көрүнбөгөн. Экинчи бир фактор, чындыгында эле биз ушу өзүбүздүн айыл чарба продукциясын ушул Казакстанга, Россияга, башка өлкөлөргө, жада калса андан да башка алыскы өлкөлөргө сатуу үчүн небак эле жана лабораторияларды курушубуз керек болчу, ветеринардык. Биздин продукциялар дүйнөлүк деңгээлде ошол стандартта сапаттуу, эч кандай оору сыркоосу жок, жакшы деген справкаларды алып, биз сөзсүз эле бул Евразиянын ичинде эмес, керек болсо Америкага, Англияга чейин сатууга мүмкүнчүлүгүбүз болуш керек эле да. Мамлекеттик орган мына ушунун үстүнөн иштеш керек эле. Тилекке каршы жанагы айтылуу өзүбүздүн 90-чы жылдарда колхоз совхоздорду таратуу, бул Талгарбековдун саясаты деп жүрөбүз. Чындыгында жалпы ошол кездеги кыргыз жетекчилигинин саясаты мына бүгүнкү күндө дыйкандарды ушул абалга алып келип такады да. Себеби 350 миңден ашык майда натуралдык деп коет. Майда чарбалар бар. Алардын продукциялары келишимдин негизинде бөлөк өлкөлөр эле эмес, ичинде дагы, Кыргызстандын ичинде дагы өзүбүздүн рынокто дагы келишимдин негизинде маркетинг иштерин жүргүзүү аркылуу сатылыш керек эле. Ошолордун бири да жүргүзүлө элек. Себеби бизде жер реформасы болду, бирок агрардык реформа болгон жок. Агрардык секторду жойдук биз, мурунку товардык чоң өндүрүштүү агрардык секторду жойдук, бирок анын ордуна альтернативдүү биз эч нерсе сунуштай алган жокпуз. Жада калса айыл чарба өндүрүшү бүгүнкү күндө экономиканын структурасында жылдан жылга өзүнүн позициясын жоготуп келатат. Андыктан биздин дыйкандардын, фермерлердин проблемасы шак эле Евразияга киргенде чечилбейт. Ал жерде мүмкүнчүлүк түзүлүп берилди, бирок толугу менен механизмдер азыр иштелип чыккан жок. Ошол эле Россияда, ошол эле Казакстанда, Белоруссияда жана башка Арменияда алардын ошо коррупциялык схемалары, алардын ичиндеги мыйзам сактабоочулук, Кыргызстандын ичиндеги мыйзам сактабоочулукка окшоп эле чоң тоскоолдуктар жаратып атат да. Рахмат. Айча агай, сиз экономика илимдеринин доктору болсуз. Мына эмки сурообуз. Казакстанга жылына 2000 тоннага чейин картошка сатылат экен Кыргызстанда. Быйылкы жылдын биринчи кварталында эле 20 000 тоннадай биз чыгарып бериппиз. Эми сүйлөшүүлөр уланып жатса, сиздин оюңузда дыйкандарга кандай жоготуулар ушул алып келиши мүмкүн? Эми рынок деген бул өзү өтө оор нерсе. Рынок деген бул мамлекет кийлигишпей турган менчиктер бар. Мына дыйкандарыбыз дагы жеке менчик. Мамлекет буларга тигини айда, муну сеп, тигини тиякка сат, мынчадан сат деп айтууга акысы жок. Эгер антип айтса айтат, бул кечирип кой, бул менин өзүмдүн чарбам, сен көп мага тийишпе дейт. Бирок ушундай проблема болсо, сразу мамлекет бойго келет. Эми албетте муну ушул бойдон эле жөн эле калтырып койбой, мамлекет башындагы мына жаңы жыл сайын, ал үстүнө жыл сайын премьер-министрлер алмаша берип, министрлер алмаша берип, азыр биз өзүбүз дагы өзүбүздүн өкмөткө ишенбей турган мезгил. Ушул өкмөт азыр мүмкүнчүлүк болсо, ушул азыркы проблемаларды чечүүнүн үстүнөн берки 4 өлкөнүн жетекчилиги менен активдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ушуну чечүүнүн жолдорун булар тактап чыгышы керек да. Ансыз жанагы Евразиянын өзү иштеп кетүүсү мындан ары көп суроону туудуруп жатат да.
Эгерде иш ушундай боло берсе, айласынан биздин республикадагы бул биримдиктен чыгып кетиши мүмкүн. Рахмат. Акыркы сурооз, түзүлгөн кырдаалда бир гана Казакстанды карай бербей, биздин министрлик альтернативдүү дагы кандай жолдорун табышы керек деп ойлойсуз? Эми колдон келишинче жеңилдетилген кредиттерди ушул эле чарбаларга, салык системасын өзгөртүү, инфраструктурасына жардам берүү, республиканын ичинде сатуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгыш керек. Республиканын ичинде ушул эле продукцияларды, картошкаларды кайра иштете турган завод, фабрикаларды куруу, кайра иштете турган ишканаларды. Жаныбызда мына Кытай турат 1,5 миллиард калкын багып атат. Мына ошолорго дагы сатуу мүмкүнчүлүгүн тезинен карап чыгуу керек да. Андан бөлөк биздин эң жакшы өнөктөшүбүз Турция турат. Өзбекстан менен мамилени оңдоого аракет кылыш керек. Толтура мүмкүнчүлүктөр бар. Мына ушунун баардыгын тез аранын ичинде мындай бир активдүү чечүүгө аракет кылыш керек да. Чоң рахмат биздин суроолорго жооп бергениңизге, убактыңызды бөлгөнүңүзгө рахмат. Спорт жаңылыктарынан кыргызстандык мушкер Мирбек Сарткалмаков Швецияда тай-бокс боюнча өткөн мелдеште финалга чыкканы кабарланууда. 60 кг салмактагы спортчу эми вьетнамдык атаандашы менен 27 майда беттешет. Финалда ал марокколук спортчуну жеңген. Ошондой дагы бир мушкер Рафаэль Фазиев коло медаль тагынды. Белгилей кетсем, чемпионатта Кыргызстандын намысын 3 мушкер коргоп чыккан. Буга чейин Бекжан Матысаев аттуу спортчу мелдештен четтетилген. Жаңылыктардын соңуна келип жетти. Алда эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты сунуштайбыз. Эфир аркылуу жолугушканча саламатта болуңуздар.